Саламатсыңар балдар. Жугуштуу оорулар темасын улантабыз жана бруцеллездун алдын алуу тууралуу сүйлөшөбүз. Бруцеллез бул жаныбарлардан адамга жугуучу оору. Ал адамдын таяныч, кыймылдоо жана жыныстык системасына зыян келтирген жугуштуу дарт. Бруцеллез менен койлор, эчкилер, уйлар жана чочколор ооруйт. Адамдар бруцеллезду оорулуу жаныбарлардан чийикке сүт жана сүт азыктарын жакшы бышырылбаган же куурулбаган этти колдонууда жуктуруп алат. Төлдө жаныбарларды союу учурунда бруцелла адамдын организмине теридеги көрүнбөгөн жаракалар, сыйрылган жерлер аркылуу кирет же булганган колдор аркылуу оозго барат. Бруцеллез адамдан адамга жукпайт. Ага ылайык, эгерде оорулуу жаныбар жок болсо, оорулуу адамдар дагы болбойт. Адамга оорунун жугуусунун алдын алууга болот. Оорулуу жаныбарларды короодо сөзсүз жеке гигиена буюмдарын, халат, резина, колгаптар, клёнка, ал жапкыч, жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарды акиташ пайдалануу керек. Колду самындап жуу жана жаныбарларга кам көрүү боюнча иш аяктагандан кийин кийим-кечени алмаштыруу. Төлдө муз оолуу үчүн чарбада өзүнчө орун бөлүү. Түшүп калган түйүлдүктүн терисин сыйрбоо, аборт түйүлдүгүн тазалоодо айры колдонуу. Тоңду же түшүп калган түйүлдүктү көмүү, акиташ себүү. Жаңы туулган козуларды үйгө алып кирүүгө болбойт. Этти 3 сааттан кем эмес бышыруу, сүттү болгону 5 мүнөттөн кем эмес кайнатуу. Сүт азыктары жана этти ветеринардык көзөмөл болгон базарлардан гана сатып алуу. Бардык үй жаныбарларын эмдөөдөн өткөрүү керек. Сизге мында ветеринардык дарыгер жардам берет.